Пайгамбарыбыздын ар бир дуасында жашоонун жолдомосу бар. Пайгамбарыбыздын дуасычы жөнөкөй дуа эмес, кабыл болгон дуа, Аллахтын тарабынан берилген дуа, жашоонун оңолгонуна жолдомо бере турган эмнени кылыш керек, ошол дуа. Муслим шарифте келет. Абу Хурайра радhiyallahu anhuдан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дуа үйрөткөн бизге. Аллахумма аслих ли дини, аллади хуа исмату амри, ва аслих ли дуньяя, التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل حياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. Ne деген қасиет, керемет дуа, керемет. Пайғамбарымыздың тілінен шыққан дуа, нұрлы дуа, берекелі дуа, бақытқа жеткіре тұрған дуа, екі дүниеңізді оңдай тұрған дуа. Аллахумма аслих ли дини аллади хуа исмату амри. Ya Allah деп Allah'tan сұрап атасыз. Сіздің жашоңыз Алла менен байланыштуу. Аллаға кайрылып жашасаңыз, Алла сізді жақсы көрөт. Аллаға канча кайрылсаңыз, ошончолук байланышыңыз бекем болот. Алла Таалага канча кайрылсаңыз, ошончолук Алла Таала сізді жақсы көрөт. Алхамдулилля, иманыңыз бекем болот, ишенимиңиз бекем болот. Не деп атат? Я Алла, менин динимди оңдо. Эң биринчи Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям динди койду. Анткени адам баласы дин менен адам, динсиз туугандар өтө чатак. Аслих ли дини, я Алла, мен динимди оңдоп бер. Аллади хуа исмату амри. Бул диним не екен десе, менин иштеримдин бардыгын сактоосу динде. Адам динде болсо, кылган сиздин жакшы, сизге берилген неаматтар, сизге жакшылыктар бардыгы сак болот, жок болуп кетпейт. Дин менен динге канча дин менен жашасак, дүнүйөбүз дагы сак болот, ахиретибиз да сак болот, бала чакабыз, урпагыбыз да сак болот, абирибиз сак болот, каныбыз сак болот. Качан биз дин менен жашасак, ошону пайгамбарыбыз айтты. Исмату амри. Исмату амри деген маны эмне? Инсанды сактап калат экен, бар болгон жакшылыгы сакталып калат мынакей. Бардык ишимдин сак болуп калганы, жакшылыктар менен кетпей, жоголуп кетпесин, сак бол. Динде. Ошон үчүн адам баласы эң биринчи туугандар динди үйрөнөйлү, динди амал кылайлы, динди таркатайлы, кантип калыс Алла үчүн. Алла Тааланын буйругун пайгамбардын сүннөтүндө аткаруу. Үч нерсе. Алланын буйругу, пайгамбардын сүннөтүндө ихлас. Любой жерде Алланын буйругу бар, Алланын буйругун аткаруу. Бирок пайгамбарыбыз көрсөткөндөй сүннөт. Бирок ошо экөөнү аткарып атканда ким үчүн? Эмне үчүн? Ихлас үчүн. Ушул болсо бул дин. Ва аслих ли дуньяя. Пайгамбарыбыз эмне деп атат? Я Алла, менин дүнүйөмдү оңдо. Эмне үчүн? Мен жашоо тиричилигим бул дүйнөдө да. Бу жерде мен ушу дүйнөдө жашап атам. Ошон үчүн дүнүйөмдү оңдоп бер.